Азыр Ысык-Көл облусунун Борбору Каракол шаарынан 65 чакырымды басып өтүп, Ак Суу районунун күн чыккан алгачкы айлы шахты Жыргаланга келдик. Бул жак деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте жайгашкан. Кезинде бул жакта шахтерлордун айлы катары таанымал болгон. Азыр мында кышкысын карын калы менен, жайында болсо ушундай кооз жаратылышы менен бир гана Кыргызстандан эмес, чет элден келген туристтерди өзүнө тартып келген туризмдин борбору аталган айылдын өнүгүшү. Ошондой эле мында кандай көйгөйлөр бар, сиздер менен айыл деминде чогуу таанышып көрөлү. Айыл 50-жылдары түптөлгөн. Орусча айтканда поселок городского типа шахта Жыргалан деп негизделген да. Бизде мектеп бар, бала бакча жакында ишке берилди. Көп жылдан бери иштебей капиталдык оңдоо иштери жүргүзүп, ушул жылдын февраль айында ишке берилди. Андан тышкары бизде ФАП бар, өзүнчө мобилдештирилген тоо куткаруу взводу бар. Ошол иштейт. Анан туризм менен азыркы учурда туризм өнүгүп келатат. Айылда 14 конок үйлөр бар. Чет мамлекеттен дагы келип ошо конок үй салгандар бар. Бuyakta bir итальянец бар салган. Биздин айылга жол салынып келатат. 14,5 километрди жасап атышат азыр. Айылдын ичинде болсо таза суу бар болчу, ар бир үйгө кирген. Ошону азыр жолдун астына калган себептен долбоор менен азыр жол салуучулар жылдыруу иштерин баштаган азыркы учурда. Андан тышкары ушул айылдан күн батышты көздөй тоодо жана Алатоо резорт деп 4 километр жерде Алатоо резорт шаарчасы курулуп атат. Азыр ошо мейманканаларды куруу иштери башталды. Ошондо 4 километр асман жолдору жасалып бүттү. Совет мезгилинде шахты Жыргалан көмүр казуу тармагы менен белгилүү болуп, аймактын экономикалык өнүгүүсүнө чоң салым кошкон. Ошол мезгилде көмүр шахталары иштеп, көптөгөн тургундар шахты Жыргалан айылында эмгектенишкен. Бүгүнкү күндө аталган айылда 1000ден ашуун адам жашайт. Чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Дүйнө жүзүнө таралган Алатоо резорт курулуп атат. Айылдын ичинде дагы жакшынакай конок үйлөр салынып атат. Биздин элдердин дагы ой жүгүртүүсү уже башка жакка бурулуп калды десек болот. Анткени баары эле ген тармагын карабай, уже туризм тармагына ооп, ошо туризм тармагында иш алып барсак, туризм тармагына соода кылсак, туризм тармагында конок үйлөрдү курсак деп пландаштырып, астылары уже куруп иш алып барып башташты. Биздин айылдын эң чоң көйгөйү бул азыркы күндө очистной сооружение болуп атат. Ошол очистной сооруженияларды анткени бул туризм тармагына кетсек, азыркы ар ким эле өзүнө септик куруп алган, ошол септик дагы көйгөй болуп атат. Анткени ал уже көтөрө албай жерге сиңгени, анан айылга тараганы дагы өтө кыйынчылыкты жаратып атат. Анан Кудай буйрса ошонун үстүндө дагы иш алып барып атабыз, инвесторлорду издеп атабыз. Шахты Жыргалан айылынын жашоочулары эмгекчилдиги, меймандостугу жана улуттук каада салттарды сактаганы менен айырмаланат. Айылдын кооз жаратылышы, бай тарыхы жана келечектүү туристтик мүмкүнчүлүктөрү анын өзгөчө көркүн ачып турат. Жакшы кадамдарды коюп атышат. Баардыгы тең бир нерселерди үйрөнүп, жаңы нерселерди үйрөнүп, туризм тармагында үйрөнүп атышат, жана башка тармактардагы тил тармагындагы нерселерди үйрөнүп атышат. Өзүңүз баарыңар билгендей эле Жыргалан кичинекей айылыбызга чоң оомат келип, Алатоо резорт деген чоң долбоор салынып атат. Ошого байланыштуу дагы жолдорубуз дагы жасалып, көчөлөрүбүз дагы оңолуп дегендей жаңы проекттер түшүп атат. Жаштарга абдан чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Бул иш орундары, бул ошондой гана стабилдүүлүк келет. Бул айылыбыздан эле туруп алып жумушка кетип калган болсо, бир жергелерге каттап же чет мамлекеттерге каттабай эле өзүңдүн турган жериңен эле акча тапсаң, өз үй бүлөңдүн алдында, бир туугандарыңдын жанында акча табуу баягындай жолдору.
Шаршен Курманов бир катар жыл көмүр казып иштеп, кийин кесибин алмаштырган. Азыр ал айылдын жеке мал доктору. Айылда жайыт маселе болгонуна карабай, сандан сапатка өтүп, арашан койлорун асырап, мал бордоочу жай курган. Сандан сапатка өтсөмбү деп ушул арашанды 5 жыл болду. Кудай буйрса ушул арашанды өндүрүп келдим. 5 жылдан бери. Анан Кудай буйрса өндү. Булар болсо декабрдык козулар, буларды азыр бордоого кийиргем. Мунун баары сатыкка чыгат, сатабыз. Булар болсо былтыркы 1 жаштык токтулар. Булар ошол тууду. Кудай буйрса азыр жаан чачын болуп кичине короодо кармап турам. Жайытка чыгып аткан. Ошол ушу өкмөттөн фонд разведкадан 17% менен 3,5 миллион кредит алгам. Ушуну могу сарайларды курдум. Могу 20дан ашык 25-30га жакын арашан кой алгам. Андан тышкары бир 10 жыл калгам. Ошолорду бордоп кичине бир алдыга бир өндүрүш кылайын деген кызматты ошол өтөп атабыз. Акырын Кудай буйрса мына келтабыз. Айыл бийик тоолу, кышы катал өрөндө жайгашкандыктан жер иштетүүгө мүмкүнчүлүк жок дешет. Жергиликтүү эл мал чарбасын жандантып асыл тукум мал багууда, алардагы негизги көйгөй жакынкы жайыттардын жоктугу. Ананда мамлекет тарабынан үстөк пайызы аз насыя алуудагы көйгөйлөрдү белгилешти. Бул тукум берүүчү кочкорлор, булар тукум берүүчү кочкорлор, булар ушуларды салып азыр кулак менен вес бой болуп атпайбы? Кудай буйрса ошо кулактарын жогорулатсамбы деп ушу кочкорлорду алганбыз. Бул кочкорду 200 миң алгам. Бул кочкор болсо үйдөн чыккан кочкор. Алатой резорвка кичине бир этпет сүт кылып кичине бир бизнес кылсакпы деп ошол эметип атабыз. Мана башка ишкерлерибиз жок да биякта только. Илгери болсо мен өзүм 25 жыл шакты иштегем подземкада. Азыр пенсиядамын. Анан ушу мал чарба менен кичине ветеринарный болуп иштеп атам. Азыр ошо жеке ветеринарий болуп. Өзүм негизи эле бала кезде маштылы мал менен чогойгом. Анан ошо билем мен хоббам да ушуну мал менен. Ушул өрөндө төрөлүп өсүп турукташып калган жергиликтүү эл өз арбайын өзү тартып, жыл санап айыл өнүгүп келе жатканына каниет кылат. Бири мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө бел байласа, көпчүлүк эл туризмге ыктап жаткан маалы. Ал эми улуттук көөнөрбөс кол өнөрчүлүктү аздектеп, муундан муунга өткөрүүнү колго алган уус чеберлер да жок эмес. Мына муну ою кылып салгам. Жийиктерим мондай атайын кооздоп курак менен, бул дагы чымын канат деп коет муну бизде. Ноймо түшүргөм да. Бул болсо төргөрпөнүн жээги. Муну дагы ар бирин өзүнчө кесип алып, кичинекей кылып кесип алып, анан улаштырабыз да. Мынакей бул курак, бул дагы ар бири өзүнчө кесилип куралган да. Бизде үйдө бир туугандарым дагы, өзүм жеңем дагы кыйын куракчы, сокмочу. Кээ бирөө келишет кызыгып, кандай курайсыңар деп, көбүнчө жаштар кызыккандар бар. Муну кандай отуруп курайсыңар, кандай неме кыласыңар деп келип сурап кетишет. Кээ бирөө кесип да беришет, чийип. Ар бирин чийип кесип чыгыш керек да, өзүнчөчү. Акыркы жылдары Жыргалаң өрөөнү кышкы жана жайкы туризмдин борборлордун бири катары өнүгүп, жергиликтүү жана чет элдик туристтерди өзүнө тартып келет. Өзгөчө лыжа тебүү, тоо туризми, ат менен саякаттоо жана жаратылышты сүйүүчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Жыргалаң айылы 1950-жылдары түптөлүп, шахтерлордун айылы катары таанымал болгон. Орто жолдо мындагы жергиликтүү тургундар көчүп кетип, биздин артыбызда турган үйлөр эң калган. Бирок азыр Жыргалаң өнүгүү жолунда. Атап айтсак, бул айыл туризмге ыктап, 10дон ашуун туристтик үйлөр түптөлүп, туристтерге тейлөө жүргүзүүдө, айыл туризмдин чордонуна айланып өнүгүү жолунда.